бактылуу жаша. Ыймандуулук жана жакшы амал экөө ийгиликтүү турмуш куруунун сыры. Буларга бекем тур. Илим жана билим изде, окуганды таштаба. Анткени окуу кайгы капаны кетирет. Тообо кылууну ар дайым жаңылап тур. Күнөөнү ташта. Анткени күнөө жашооңду бузат. Адамдарга ар түрдүү жакшылыктарды жаса, көкүрөгүң кенен болот. Коркок болбой эр жүрөк бол. Эр жүрөктүүлүктүн көкүрөгү бийик болот. Жүрөгүңдү кыр албастыктан, бузукулуктан, жаман ойлордон жана ар кандай жаман илдеттерден тазала. Ашыкча бир нерселерди кароону, сөз тыңшоону, элдерге аралашууну, тамакты жана уйкуну ташта. Пайда бере турган иш менен алек бул, кайгы капаңды кетирет. Бүгүнкү күнүңдү жашап, өткөндү, келечекти унут. Ой пикириңде коркунучтуу кыялдар менен, жаман ойлор менен ой жүгүртпө. Ачууланбай сабырдуу, жумшак жана кечиримдүү бол. Анткени бул жашоо кыска. Жакшылык, байлык сенден кетип кыйынчылык келет деп ойлобо. Баардык нерседе Аллахка гана тобокел кыл. Бир кыйынчылыкты өзүңө ылайык сүрөттөп, аны чоңойтуп асманга учуруп айтпагын. Башыңа бир кыйын маселе келүүдөн качпагын, жаман нерсени күтпөгүн. Ар нерсенин өз убактысы бар. Турмушту жөнөкөйлөштүр. Ашкере байлык оюн күлкүдөн алыс бол. Анткени ашкере байлык оюн күлкү сени алек кылып коет. Дене дүйнөгө батып кетсе, инсандын руханияты азап чегет. Сендеги болгон неамат жакшылыктар менен сага түшкөн мусибаттарды салыштыр. Ошондой жакшылыктар мусибаттардан көп экендигин билесиң. Сага айтылган жаман сөздөр эч качан сага таасир бербейт. Аны айткандын өзүнө таасирин берет. Ал жөнүндө ойлонбо. Ой пикириңди оңдо. Жакшылыктарды жана алдыга умтулууну гана ойло. Эч ким сага рахмат айтаарын күтпө. Сага бирөө рахмат айтууга сага эч кимдин карызы жок. Аллахтын ыраазычылыгы үчүн гана башкага жакшылык кыл. Сага пайда бере турган ишиңди билип алып, ошону менен гана алек бол. Ошондой түйшүктөрдү унутасың. Жумушуңда чечкиндүү болуп, бүгүнкү ишти кийинкиге калтырба. Өзүңө ылайык келген пайдалуу илимди үйрөнүп, өзүң канааттанган пайдалуу ишти жаса. Аллахтын сага берген жакшылыктары жөнүндө ой пикир жүргүзүп, ал жөнүндө айт да Аллахка ыраазычылыгыңды билдир. Аллахтын сага берген ден соолук, мал дүйнө, үй бүлө жана жумушуңа канааттан. Жакындан мамиле жасасаң да, алыстан мамиле жасасаң да, жакшы көз карашта болуп, кемчиликтерге көзүңдү жумуп кой. Катачылыктарды, ушак сөздөрдү, адамдардын кемчиликтерин аңдыгандан алыс бол. Спорт менен машыгып, ден соолугуңа көңүл бур. Анткени ден соолугу таза адамдын акылы таза болот. Ар дайым кечирим, ден соолук, саламатчылык жана бейпилдикти тилеп Аллахка дуба кыл.